neçe minutlardan keyin Adakan Kimsenbayevich Madumarov'un gelüsü kütülüğüde. Merin berligide kalıp kalayın dep çurkap жүрөт. Hakimin hakimlikte saktalıp kalayın dep çurkap жүрөt. Ökmötün ökmöt boydan saktalayın cicam ökmöt bolayın dep çurkap жүрөt. Baş vıraç boydan kalayın dep atak mektep direktör kreslosun bergisi gelmey. Hakikatsızlıktan ayla жоқ. Teskeri baskanlardı kolдоп жүрөт. Biz gelgile uşularga karşı turup bereli biz köpпүз elim. Karapayım el bularga okşogon emnelerge? Gün karama, gün çıkkan жердин көкөктөрүнө biz karşı tura alabatan biz köpпүз. Hakikat biz tarafta olot, жеңиш biz tarafta olot kaçan? Eğer biz teke kerk baştı bir çını zardapka, bir çını şuğa, bir topko çabılgan, berilgen bir ulaka, болбосо өзүбүздүн уул эле ушул эле деп ага чуркабай бүтүн Кыргызстандын келечегин ойной турган болсок, анда biz карапайым эл көппүз жеңебиз. Кезинде ушул жердин кулумдарынын бирин эчен тепкилерге калып жатып коргоп чыкты эле. Бүгүн ошол уулдарыңар артынан бычак сайып жүрөт, айтып койгула аксакалдар. Айтыңыздар андай уулдарга, анткени бүгүн кече аны коргойм деген, колдойм деп тепки жеген уулуңар бүгүнкү Мадумаров болчу. Ал жаш кезинде адилетти кармап, ошол кишилерди коргойм деп чыгып, алар калптан келишип алып, ошол күндөн баштап саткан бүгүн да сатып келе жатат. Элдин башын айландырып, кайдагы калпты айтып, эң негизги утукта болгон чечимдерди бурмалап, элди жерди саткан деп жүрөт. Алардын саткандыгынын алдында булар укмуш жерлерди бизге кайтаргандыгын эске албай атат. Элди бөлүп жарып тескерисинче ушулар сатты деп каралап жүрөт. Айтып койгула уулуңарга. Ошол уулуңарды биринчилерден болуп коргоп чыккан ошол Мадумаров болот. Ушул жерден түз кайрылып коеюн ошол кишиге. Абериңди сактап кал. Биз жаштар өсүп келе жатабыз. Эгер сактай албай элди жерди ушинтип бөлүп, жалгандан кыйбатыңды кылып, жалган жала жашатчу болсоңор, силер бизден өлүп да кутулбайсыңар. Биз өсүп келе жатабыз жаштар. Көрүңөрдүн үстүндө туруп болсо да сот өткөзөбүз. Кечикпейбиз биз. Кетсең да сот өткөзөбүз. Кыргызстан тарыхы китебинин бетинде 4-5 барак кара тизмеде жазылып калгайын десең, бүгүн туура жолду тандап алдыңар. Бүгүн туураны туура, акыйкатты актай көрсөтүп айтып кал. Эгер айта албай турган болсоң, жок дегенде үн чыкпайт. Акыйкатты, адилетти айтканга акылың, духуң, мүмкүнчүлүгүң жетпейби? Жок дегенде үн чыкпайт. Элди жерди карапайым кызматын кылам деген сайва бычагыңа. Сен улай чаппашың мүмкүн, алай чапса быйыртканын жетпей адресине тиви алышың мүмкүн, өзүңдүн колуң улай болуп каларын унутпа. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз Кербен шаарындабыз, Аксай районунун борбору Кербендебиз. Адамдар абдан келип жатышат. Adakan Kimsenbayevich Madumarovдун эл менен жолугушуусу күтүлүүдө. Урматтуу достор, ушул күрөштө өзүңүздөрдү эмес, кийинки муулдун келечеги үчүн туруп бериңиздер. Биз ошондо өнүгөбүз. Биз ошондо оңолобуз. Эгер бүгүн сиздерди араңыздардан аба ырайы абдан жакшы, күн ачык. Кызыкчылыктар менен аймакка бөлүнүп же башка бөлүнүп кетчү болсок, анда достор кетебиз. Анткени бизди бүгүн билесиздер, бул Кербенде Кербен трагедиясы болгон ушул көп окуялар өтө активдүү жарандар жашайт бул жерде. Мына Adakan Kimsenbayevich Madumaровду колдогон көптөгөн жарандарыбыз чогулуп жатышат. Азыр дагы келишет. Социалдык фонддун төрайымынын орун басары деп тарабыбыздын орун басары айтты. Пенсионерлерге биз бере албай калабыз деди. Ушул окшогон жыртыкты тиленип жүрүп, 20 жылдан бери президенттерибиз ар жерден акча тилеп жүрүп алып келип, жапчу. Мадумаров айтып атат, мен тиленбей жабам деп атат. Мен Кыргыздын байлыгын, Кыргыздын жериндеги ресурстарды тең шерик элүү менен сүйлөп жаткан жигит бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын активисттеринин бири Замир, мен фамилиясын билбейт экенмин. Замир деген жигит
Üniversitede mugallim bolup işlep жүргөн жаш жигит азыр ушу Adakan Kimsenbayич Madumarov менен келе жатат. Спикер атаган кишилер Madumarov 2 деп да коюшат экен бул жигитти. Буйруса келечектеги парламенттен көргүбүз келет бул жигитти. Жагына чапты шапалак менен чапты. Эмне деп чапты билесиңерби? Эт байлаганыңда кичинен кыргыз батышты карайсың дагы башыңа күн түшкөндө мага келесиң деп атат. Бул деген сөзү деген сөз. Сага жок эч нерсе деген сөз. Анткени мыйзам табилише албайбыз, анткени мыйзам талаасынан чыгып кеткен мамлекетсиң деп атат. Аны Мадумаров айтпа билишебиз деп атат. Аны Мадумаров кече айтса, Мадумаров каршы чыгып атат демедиңиздерби? Бүгүн да какшап келе жатат, Садырды колдобойсуң деп айтып жатпайсыздарбы? Кайтсың деп атат, мыйзам талаасынан мен көкөлөтүп көтөрүп алам го деп атат. Кайтпай жатат уулуңар. Мыйзам таласына кирели деп атабыз. Жанагы каршы тилкеде машина айдап бара жаткандай баратышат. Алдында бир нече адамдар менен аварияга тушуга тургандыгын билбей атышат. Бирөөнү майып кылып же өзү майып болуп каларын түшүнбөй атышат. Эптеп бийликке жетиш үчүн көзүбүздү май бастырып ар нерсени айтып атышат. Мунун баардыгы калпта жалган. Кечээ Кумтөрдө алтын бар дедиле, бүгүн жок деди. Бүгүн Кумтөрдө алтын бар экен, 500 тонна деп дагы бир азамат айтып атат. Кыргызстандын карзы 4,5 миллиард дейт. Эгер Кумтөрдүн алтын өзүдө калса 270 адам бизди көрүүдө. Чоң Аллай өзгөн дагы кайсыл жактардан көрүп жатат. Колдойбуз дейт, аксиени малга дейт. Урматтуу көрөрмандар, биз менен болуңуздар. 1 миллион 5 миллион эң азы Астана, Кадамжай, 300 миң алган пенсия. Базар Коргон 1 май, Чаткал, Аксы, Сургут, Кадамжай, Москва, Екатеринбург, Америка. Махабат деген кызыбыз Америкадан чыгып жатыптыр. Айтып атышат. Биз ошого туура ак кара деп бөлүп айырмалай ала тургандарды шайлайлы. 329 адам көрүүдө достор. Биз менен болуңуздар. Кеткенден кийин ыйлагандан Франция, Париж, кыргыздардын буту жетпеген жер жок болуп калды. Ушунан өтөрү жок экен деп. Красноярский, Талас, Алай, Алмата. Рахмат Нуржамал, рахмат. Айдаркенден салам. Миңчинарда биз болдук. Рахман акенин үйүндө конокто болдук. Рахман аке, угуп жаткан болсоңуз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бакыт инеңиз сизге салам айтат. Чыган белди убакыны ыйлап кыңкылдап коңузунда айтып жатып. Санкт-Петербург, Абакан, Кадамжай, Баткен, Токтогул. Баарыңарга кервенден ысык, күнөстүү салам. Келечек үчүн, эртеңки Кыргызстан, бүгүнкү Кыргызстан үчүн оңолууну Кудайым насип этсин. Баарыбыздарга жараткан Аллах туура тандоо, туура чечим кабыл алган болсун. Туура эмес ашыкча кеп сөз айткан болсун. Шамалсай, салам. Эсептеңиздер, апетпеңиздер, кечирим сурайбыз. Кудай кааласа, азыр жыйын башталат, ага чейин алабыз. Сөз туулап турсун. Рахмат, ушул жигитке бир кол чыгып коелу. 600-700 километр алыстан келип ушул жерге оюн айтып, пикирин айтып атат. Ал эми мен болсом да ошол Аксынын уулу болом, Аксынын кулунумун. Албетте мен сыймыктанам Аксели менен. Чындыктын жүзүн, акыйкаттын анык жүзүн ачкан Аксели болот. Бирок эми айрым бир учурда кичине тыйынды көргөндө, акчалууларды көргөндө максаттууларды көрбөй калат экенбиз. Ошондой бир адамдын абийирине да туура келбей турган, жан дүйнөсүнө туура келбей турган, эң негизгиси балдарынын келечегин, эртеңин, түбөлүгүн акчага сатып аткандан уялыш керек. Аксиени хан көтөргөн, хан алмаштырган эл дейбиз. Кана ошонубуз. Акча көрсөк эле чуркай беребизби? Мен билем азыр ушул жерде кече күнү башка партияларда тургандар бул жакта ыңгайсыз болуп турушат. Ойлонолу. Мезгил келди. Шайлап алып анан эртең баш бармакты тиштеп жүрөбүз ар убакыт. Ошон үчүн урматтуу акыйкатты туу туткан Аксиени
Muna бүгін сіздер менен Кыргыз Республикасының президенттігіне талапкер Мадумаров Адахан Кимсанбаевич менен жолугушуу болот. Барактарды таратып бердик. Болса сурооңуздарды бериңиздер. Анан кийин кеткенден кийин суроо бере албай калдык, аттың деп жүрбөйдү. Ошон үчүн келиңиздер. Барыбыз bir жакадан, баш bir жеңден кол чыгаралы акчылык туугандар. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров келе жатат достор. Биз менен болуңуздар менен нан туз менен кервендин керилген сулуу кыздары тосуп чыгууда. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров келүүдө. Hadi gelingizler kol çağlar bilin. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров эл менен жолугууга келүүдө. Жақсы маңайда. Аксиели жакшы маанайда тосуп жатат. Бийик рух менен бар экенибизди көрсөтүп туралы. Келиңиздер. Биз менен болуңуздар достор, биз менен болуңуздар. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров трибунага чыгып бара жатат. Неге bir irет hanamga кайран жаштык, көккө шаңшып bir irет учпаган соң, неге жейсиң табакты лапылдатып турмушуңда bir мөрөй утпаган соң, намыс күтүп, ар күтүп не кыласың, катарыңдан суырылып чыкпаган соң дегендей, мынакей сиздердин алдыңыздарда эгемен өлкөбүз менен насиптеш, тагдырлаш, үзүңгүлөш Hakikatты büyük tutup, hakikatты tut tutup, bugün dağı hakikatты tut tutkan el menен жолугай деп алдыңыздарга Мадумаров Адахан Кимсанбаевич келип отурат. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу аксылык абалар, апалар, эжелер, агалар, аталар, энелер, баарыңыздар. Хош келдиңиздер бүгүнкү жыйынга, бүгүнкү жолугушууга. Бир аз суук болуп атса, шамал болуп атса кечирим сурайбыз. Ыңгайсыздык жаралып калса керек. Биз ошол баягы маданият үйүндө эле жыйналсакпы дегендей оюбуз болду эле, балдар айтат ал жака бакпай калабыз деп. Ошондой кандай десем кандайдыр бир параллель жүргүзсөк болот да. Аз күн башта эле ушул жерде туруп биз парламенттик шайлоо жөнүндө сөз кылдык эле. Ошондо баягы Кыргызстанда бири-бирибиздин артыбыздан кубалашпай, акта көк таяк болбой, калемдин учу менен өзгөртүүлөрдү жасайлы деп кайрылдым эле. Ушул жана 5 октябрдагы окуяны көргөндөй айтылган экен. Ошол революцияны жасаганга бийликтин алмашуусу менен революция деп айтпайм, ал кадимки эле басып алуу, төңкөрүш. Революция ички жан дүйнөбүздөгү өзгөрүү болду бизде. Эмнеге ошол Аксы, Алабука, Кыргызстандын бардык жеринде керемет акчалардын болуп көрбөгөн акчалар жаады ошол күндөрү. Бирок ошол акчаларга карабастан нафсинин, шайтандын азгырыктарын жеңип, бүтүн Кыргызстанды колдоп, ак эмгек маңдай тер менен бүтүн Кыргызстанды парламентке киргизип койгон сиздерге таазим этип рахмат айткым келип отурат. Чоң ыраазычылык билдиргим келип отурат. Себеп мына ушул төңкөрүш десек болот биз. Алардын акчасын дагы, башкасын дагы төңкөрүп, биз адилеттик үчүн кайрадан күрөшкө чыктык. Муну биз 4 октябрда далилдеп бердик. Сиздер адал эмгек кылып атат ушулар деп баалап, добуш берип парламентке өткөрүп койдуңуздар. Жападан жалгыз биздин партия шайлоо мыйзам бузуулары менен өттү. Таза өткөн жок. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышыбыз керек деген талапты койдук биз. Сиздер берген мандатты, ишенимди биз актай алдык дейбиз. Бизден бөлөп бир партия, парламентке өткөн партия шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп чыга алган жок. Biz баягы 11 партия, 12 партия келишимге кол коюп, мыйзамсыз аракеттерди токтотобуз деген партиянын ичинде
Бүгүнкү бийликти алгандар жок эле. Алар соодалашып аткан болду эле. Жээнбеков менен кирип, бизди киргизип койсоң, биз сени колдойбуз деп соодалашып аткан мезгил ал кезде. Мындай болуп атат. Эмгекти, мээнетти жасаган башкалар, үзүрүн көргөн башкалар болуп калып атат. Эмне үчүн? Өтө бейбаштык болгон үчүн. Бир тарабы өтө бейбаш. Мыйзамды, каада салтты, тарыхты, эл талабын эске албагандар. Экинчи тарабында биз сыяктуу сиздер менен бардык нерсе мыйзамдын чегинде болуш керек деп талап коюп туруп алганыбызда. Биз ошол талаптан кылдай кыйшайбай келатабыз. Ар дайым күрөшкө чыкканда биз мыйзамдуулук үчүн чыгабыз. Биз бийлик, байлык, мансап деп чыккан жерибиз жок. Ол президенттик аттанганда дагы Кыргызстанда 5 октябрдан берки болуп аткан башаламандыктардын баарын токтотуу бизди кошуналар тааныбай атат. Россия тааныбай атат. Европа өлкөлөрү тааныбай атат. Аны сиздер көрүп атасыздар. Мага Алабукадан бир эжебиз суроо берди да, эмне үчүн бул ун, май, чай кымбаттап атат деген суроону берди. Кымбаттаганын билебиз, себептерин билбейбиз. Анын себептери биз бардык нерседен көз карандыбыз. Чай өзүбүздөн чыкпайт, май өзүбүздөн чыкпайт, кум шекер, un, мына ушул керектүү болгон азык заттардын баарын сырттан ташып келебиз. Мына кийип турган кийимдерибиздин бүтүндөй баары сырттан келет. Кытай чек арасын жапты. Казакстан күчөтүп атат. Өзбекстан күчөтүп атат. Россия в Кыргызстане постоянно чихарда деп баа берди. Башаламандык кылганда Американы карайсыңар, акча керек болгондо Россияга келесиңерби деген сөзүн айтты Володин. Уктуңуздар, демек биздин абал, биздин жагдай жакшы эмес. Биз буюрса жараткандын буйругу менен, элдин колдоосу менен 10 январда жеңишке жеткен болсок, мына ошол 5 октябрдан кийинки кабыл алган бардык чечимдерди жокко чыгарабыз. Конституцияны кайрадан алып келип ордуна коебуз. Аны мен жеке кабыл алган эмесмин, ал конституцияга мен да каршы чыкканмын. Бирок жаманбы жакшыбы, ал конституция иштеш керек. Бул келишим. Аны ордуна коюшубуз керек. Мына азыр канча киши турабыз? Кол көтөрүңүздөр. Ким 10 январдагы конституцияны долбоорун же эрежелерин таанышып окуп чыкты? Кол көтөрүңүздөр. Ким окуса? Эч ким окуган жок. Аны 120 депутаттын 115-и да окуй элек. Мен Лейлектин кулундусунан баштап бул жагы Каракулжа, ал жагы Чоңалай, Дароот Коргондон бери келатам. Бир эле ушул суроону коюп атам. Ким ошол конституцияны окуду деп? Эч бир жерден көргөн жокмун. Мен окудум деп кол көтөргөн кишини көрбөдүм мен. А бирок 10 январда кантип добуш беребиз? Эмне деп добуш беребиз? Мен сиздерден суранарым ушул. Конституция бул мамлекеттин паспорту, мамлекеттин жүзү, андагы жашоо шарты. 10 январда ким Кыргыз мамлекетине, эли жерине күйгөн болсо, келечек үчүн деген болсо, ошол референдумга жок деген добушту беришибиз керекпиз. Бизге ошол конституция ордунда калсын, андан кийин акылдуу жигиттер, кыздар келсин, мыйзамдуу. Себеп жогорку кеңеш 28 апрелден кийин иштеген ишинин баары мыйзамсыз. Аны жалгыз мен айткан жокмун. Кыргызстанда канча юрист болсо, бүтүндөй бүт бардыгы бир пикирге келип атат. Биринчи жолу 30 жылдык тарыхтын ичинде биринчи жолу конституция одоно түрдө бузулду деген чечимге келишти. Урматтуу туугандар, буларды айткан менен баары бир азыр сиздерге жеткирүү өтө кыйын. Бул оор болуп калды. Муну сиздер шашпай, үйдө ысык чай ичип отуруп, шашпай ой жүгүртүшүбүз керек. Анда дагы бир 7-8 жол айтканда түшүнбөсөк, бир айтканда түшүнбөйбүз. Себеп ага адис болуш керек.
Biz kандай maksatта baratабыз? Kırgızstanda 30 жылдан beri kakшап ыйлап келдик. Эми bir жолу жок дегенде bir эле жолу ушул элдик бийликти орнотолучу. Нукра элдик бийликти орнотолучу. Түшүнөм, ишенбейсиздер айланайындар. Ишенбейсиздер, себеп биздин ишенимибизди күн сайын уруп жүрүп өлтүрүп жок кылып атат. Ишеним деген калбай калды. Бирок силкинишибиз керек. Аракет кылышыбыз керек. Эч бир жерде ушунча жыйын өткөрүп айткан жокмун, Мадумаровду шайлагыла деп. Жок. Тек кана айтып атам, ойгонолу, таразага салалы, ар бирибиз, ар ким, ар кайсы талапкерди жактырганыңыздар таразага салгыла да, жүрөгүңөргө жакканын тандап алгыла деп келатам. Тек кана кайдыгер болбойлу. Мен барбай коем дебейли. Баргыла, каалаганыңыздарга добуш бергиле. Тагдырыбызга өзүбүз ээ бололучу. Кааласаңыз Балтабаев, Тешебаев, ким десеңиз ошону шайлаңыз. Тек кана кайдыгер болуп үйдө жатпаңыз. Себеп сиздин кайдыгерлигиңизди башка сулуундар пайдаланып кетип баратат. Кече ушул туруктуу болуп турбаганыңыздарды бүтүн Кыргызстандын дагы өтүшү өтө оор маселелер. 3 нерсеге каршылык көрсөттүңүздөр. Напсиге каршылык көрсөттүңүздөр. Бийликке каршылык көрсөттүңүздөр. Өзүңүздөрдүн баягы жакынчылык, тууганчылык дегенге каршылык көрсөттүңүздөр. Себеп аялыбыз бир жакка кетип барса, балабыз экинчи жакка кетип барат. Үйдүн атасы үчүнчү жакка кетип барат, чоң атабыз төртүнчү жакка кетип барат. Бул өтө жапайы көрүнүш. Бирок ошонун баарына туруштук берген сиздерге рахмат айтам. Туугандар, мен эс тарткандан берки өмүрүм сиздердин көз алдыңыздарда өтүп келет. Менин көз карашым, баалуулуктарым, пландарым, программаларым сизге жакка белгилүү. Ошондуктан көп сүйлөбөйлү. Мына телефон деген чыккан. Азыр түз эфирден көрүп турдуңуздар, биздин баштаган күндөн баштап ушул күнгө чейинкини баарын уктуңуздар сөздөрдү. Мен андан көрө сиздердин суроолоруңуздарга жооп берейин. Туурабы? Ошондо пайдалуураак болот. Ошонун ичинде биз көз караштарды кошо айта кетебиз. Урматтуу Алакан Кимсанбаевич, биздин стратегиялык өнөктөштөр деп кимди эсептейсиз? Орус тилине кандай карайсыз? Стратегиялык өнөктөштөр деп мен эмес, биздин ата-бабаларыбыз айтып кеткен, алыскы туугандан жакынкы кошуна деген. Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Казакстан биздин стратегиялык өнөктөштөр ушулар. Биз бирдиктүү бажа аймагына киребиз, бирдиктүү коргонуу келишимине киребиз. Мына ушул стратегиялык өнөктөштөр болот. Орус тилине кандай карайт? Орус тилине эң жакшы карайт. Орус тилин бардыгыбыз мыкты билгенге аракет кылышыбыз керек. Себеп дүйнөлүк адабий маалыматтардын көпчүлүгүн биз орус тили менен алабыз. Кээ бир азаматтар чыкты жанагы. Кайдан туулуп, кайдан чоңоюп калды экен, орус тилинин ордуна англис тилин киргизели дегендер чыкты. Айланайын, ал тил менен кайда барабыз? Дүйнөлүк аренага чыксаң болор, бирок колу кошуналар менен мамиле кыла албайсың ал тил менен. Ошондуктан орус тилин өздөштүрүшүбүз керек, окушубуз керек, үйрөнүшүбүз керек, сөзсүз. Ассаламу алейкум Адаканагай, карапайым эл сизди 30 жыл иштеп эмне иш кылды дегендерге жооп берип койсоңуз, 30 жыл сиз президент болгондой дейт. Эми аларга жооп бериштин кажети жок. Алар билет. Билип туруп сурайт. Алардын да сурагысы келбейт, сураттырат. Ушундай да. Азыр эле жогору жакта Алабукада кененирээк токтолдум эмне кылганыбызды. Мен мага караганда сиздер көбүрөөк билесиздер, биздин колдон эмне келгенин. Эмнелерди жасадык аны да билесиздер. Мен айттым азыр Алабукада. Атам раматылык айтчу эле, балам айланайын, жасаган ишиңди эч качан айтпа дечү. Эмнеге? Биринчиси түшүнбөгөн кишиге доомат катары угулат дейт эле. Экинчиси жараткандын алдында сооптон куруп каласың дейт эле. Айтпа дечү. Ошон үчүн окуйлу. Мына телефонду бассаңыздар, АКМ пресс деген бар, ачык калыс маалымат деген. Ошону ачсаңыздар, бүтүн мен жасаган иштерим жөнүндө маалыматтарды жазышкан. Сизди кандидат Жапаровго бут тосуп жатат. Кыргызстанды оңдойм десе түшүнбөгөндөрдүн ою түшүндүрүп койсоңуз дейт.
Ayım için men but tosup jatam. Mümkün al but tosup jatkandır. Ha, sizdi kandidat Japarovka deydi. But tosup jatat deydi. Kim kimge but tosup atkanı sizler kalçaysızlar. Sizler özünüzдөр жыйынтык чыгарасыздар. Men elden akıldı emesmin. Jana ayttım go, bir da жерде мага добуш бериңиz деп айткан жокмун. Biz özümüz aytkanday, жазгандай 30 жылдан beri ömrümüz sizin göz aldığınızda ötüp атат. Japarov kaçan payda oldu? Kayda işledi? Emne jumuş kıldı? Kanday mıyzam жазды? Emne kurdu? Emne koydu? Anın bарын sizler özünüzдөр bilesizler. Biz emne jasaganыбызды da bilesizler. Bizdin жазган мыйзамдарды da bilesizler. Biz kirgizген жаңылыктарды da bilesizler. Ошондуктан ар кайсы Кыргыз Республикасынын жаранынын президенттикке койгонго укугу бар. Ошол укугунан пайдаланып 18 азамат чыкты. Бирок эч кимисинин үн дареги жок. Көчөдө карасаң да, айылга кирсең деле бир эле кишинин сүрөтү илинип турат. Başka kişinin süreti yok. 17 talapkar jönündө маалымат жок. КТР'ди карасаң деле Japarov, ЛТР'ди карасаң деле Japarov, Менчик каналды карасаң деле Japarov, айыл өкмөткө барсаң деле Japarov. Айланайын, ушунчалык сүйөт экенсиңер 3 жыл башта эле чыгарып албай белеңер анда. Не болдук биз? Бүтүндөй калп, бүтүндөй жалган. Кервенде bir süröt ilүүчү жер канча турат? 1,5 Yok, bayağı bannerler. 1,5 ming жасалышы. İlip bir ayga. Oşondoy bir ayga turuş oşondoy bu. 40. Sen oşondoydu taap bersen inim maga. Bayağı pensionerler dele jardan berip at turga Japarovka pensiyasını berip. Emin prezidentke talapkerlerge yol alıştırıp menin inim yildir 1,5 mingge. 1,5 ming. Emden reklama kılıp otasın artık. Aksı print janağı mine çıkaratırgan. Kagaz basıp çıkaratırgan mı? Sizlerge özübüzdükü deptir da. Bolsun. Bolsun. Al Bişkek'te janakta aylanıp momda kılıp turgan bir göçönün betinden ekinci göçöge çıkkanı 150 ming so'm turat. Oşto 50 ming so'm turat. En kiçinekey polbodu degeni 25 ming 30 ming so'm turat. Kırgızstan boyunca al jigittin mingden aşık süröt ilindi. Sululardın konkursuna ilgende kılıp ilip otadı. Biz kimdi tandap atabız? Prezident tandayızbı, je süröt tandayızbı? Emni üçün 17 talapker jönünde başka hiçbir жерден маалымат бербейт. Жалгыз бар атабы. Мына ушунан дагы жыйынтык чыгарып алсак болот туугандар. Эбегейсиз чоң акча. 1000 сүрөттү орто эсеп менен 30 миңден илген болсо канча акча болот? 3 milyon болобу? Же 30 milyon болобу? 3 milyon so'm болот экен. Ал жакшы кече Курмановдун кызы эле которуп коюптур 5 миллионду. Адахан Кимсанбаевич, экономикалык амнистия жөнүндө закон ууруларды колдоо эмеспи, бийлик сүйлөшүп алган эмеспи? Абдан туура суроо коюпсуз дагы өзүңүз жооп берип турсуз. Ошол ууруларды колдоо маселеси бул. Амнистия деген качан болуусу керек? Ал мамлекеттик комиссия түзүлүшү керек. Аны ташыйып отуруп алып өз эсебин чыгарып алыш керек. Бул баланча төктү, баланчасын мындай кылабыз, анан бул квартираны мындай кылабыз дегенде мамлекет деген бул эл комиссия аркылуу билиши керек. Ким канча төктү? Аны кайда жумшайбыз? Аны кантип бөлүштүрөбүз? Кандай дейсиздер? Эл чечиш керек да аны, бир киши чечпейт да. Эми Кудай берип калды азыр. Эртеңден баштап, бүгүндөн баштап кызылдап кыйкырып чыгышат да. Мадумаров мындай деди деп. Дейм деп келгенмин, дей берем. Мына ушундай. Эч ким чечпейт канча берген. Бирок ошол кече жакында YouTube канал дейсиздерби, WhatsApp дейсиздерби? 2 мүнөттүк бир кино чыкты, көрдүңүздөрбү?
Баягы торпогун сатып аксакал бусикке отурганда чөнтөгүнөн акчасын алып койду го. Көрдүңөр, Эмне үчүн чыкты ошол фильм? Элге түшүндүрүш үчүн чыкты. Мына ол талапкер болгон саясатчылар депутаттыкка болобу, президенттикке болобу, кып-кызыл баягы кисабыр ошол депутаттар, саясатчылар. Кисабыр деп коесуңарбы? Көп жерде түшүнбөйт кисабыр дегенди. Чөнтөк ууру дейт. Бу жерде кисабыр эле ошо. Бирок чөнтөк ууру дейт. Кыргызстандын көпчүлүк жери чөнтөк ууру, кисабыр түшүнбөйт. Ошол үчүн караңыз, ошол талапкерлер бүтүндөй сиздин акчаңызды алып, 1000ден 1 бөлүгүн кайра сизге шайлоо күнү берсе эле бата берип эле жатып калдык да аксакалдар. Ошо кинодогудай болуп. Сендей балдар көп болсун дейт. Кудай өмүрүңдү узун кылсын деп бата берип атат. Ошол кинону чыгарган жигиттер, кыздар, Асамидин деген жигит экен. Момундай. Мааниси ушундай, керемет. Укмуш мааниси. Ошонун жыйынтык чыгарышыбыз керек. Чек аранын ыры менен жырына качан чекит коюлат? Кошуналар менен жакшы алакада жашаган баарыбызга жакшы го дейм дейт. Кошуналар менен жакшы алакада болуш үчүн кошуналардай бийлик болуш керек. Бизде андай бийлик жок. Geçe bunu tacılı virüs degen oğru çıktı deyip Kırgızstan başka ülkelerden kança yardım aldı. Kança aldı? Kim bilir? 600 milyon dolardan aşıp yardım aldı. Yarım milyar dolardan aşıp. Emne kurduk, emne koyduk. Hiç kim bilmeydi. Kayda gitti, hiç kim bilmeydi. Özbekistan'da karanızlar 10 milyon dolarga öpkönü jasalma dem aldırıcı aparat çıkarıcı zavoddu kurup Kırgızstan'a, Kazakistan'a, Tacikistan, Pakistan'a oşonu satıp başladı. 10 milyon dolarga. Kırgız aylanayın 600 milyon dolar aldım bu kayda. Bir mınday bir maska çıkara turgan bir neseni jasadın bu görsötçü. Ne boldu tavız? Oşol geçeki şaylooda alıp gelgen bizge doğuş ber, biz jırgatabız degenlerin arkasından getip oşol gündü görüp oturabız. Alar elge çaçkan akçasını 15-20 kılıp kaytarıp albasa oğrukçan bolup kalmak ele. Oşonduktan koşunalar menen biz tığız mamilede bolumuz Kuday kalırsa kaçan bizde de güçlü eldik biyilik ornogonda. Oşon için hiç kim bizde tanımay atat. Kızmaktaşkısı gelmey atat. Natijada el javırtar tutat. Adakan Kimsanbayev murdağı bilimdik mekenim Kırgızstan şaykaları hazır Sadır Japarov'ga жүгүрүп жатышат. Таза шайлоо өтпөсө эмне болот? Сиздин оюңуз дейт. Таза шайлоо өткөрүбөш ар бирибиздин өзүбүздүн милдетибиз, өзүбүздүн колубузда. Биз таза шайлоого барсак, шайлоо таза өтөт. Шайлоонун эрежелерин талап кылып туруп алсак, таза өтөт. Шайлоо бүткөндөн кийин колубузга жанакы этикетканы карматып койсо, чекти кетип калбашыбыз керек, кол санак деп турушубуз керек. Kol sanaka kol koydurup möөр bastırıp algandan keyin al şayloonун жыйынтыгын эч ким эч качан 8'de жабылды, 8:30'da sanap бүтөбүз. Бышыка гана санай албайт. Караңыз. Америкада канча шайлоочу бар? 200 миллионга жакын шайлоочу бар. 200 миллион. Türkiye'de kança şayloçu var? 60-80 milyon halkı var. 52 milyon şayloçusu var. 54 milyon. Allar da saat 8'de javılat. 8'den 5 minut ötkönde kim kança aldı jarıyalanat. Bizde Kırgızistan'da şayloğa 1.800.000 kişi var. 10 gün esepleydi. 10 gün aylana yani. Uyat. Ayavay çoğun uyat mesele bu. Öte uyat. 200 milyon şayloçunu 5 minütte sanayttık Amerika. 1,5 milyon şayloçunu Kırgız 10 gün esepleydi. Demine bir жерimiz mayıp. Akılımız jetpeybi. Demnege oşonda 10 gün karmayıp bilesizler mi? Bütün bayağınday botkolardı aralaştırış üçün. Oşol жерден kuyup atağız biz. Eğer sizler
ayağına çeyin turup, protokolda alıp, möhür bastırıp, oşonu tezdetip, kervendeki bizdin ökülüyüzgö, штабка жеткирип койсоңуздар, алар сүрөткө тартып туруп эле Бишкекке жиберип койсо, биз дагы жыйынтыгын заматта билип алабыз. Кыргызстан боюнча топтойбуз да. Ошого аракет кылалы туугандар. Таза өтпөйт. Өкмөткө коюп койсоң, аны эч качан таза өткөрбөйт. Урматтуу уулум Мадумаров Алакан дейт. Сени 20-жылы парламенттик шайлоодо аксы эли эч кандай акча калданбастан жүрөктөн добуш берип, карапайым калк шайлаган элек. Бирок бийликтин күчү дагы болсо, добушка ээ чыкпаган, дебишке ээ кылган жок. Биздин дагы да болсо үмүтүбүз сенде, сага дагы болсо добушубузду беребиз, аксы эли сиз менен дейт. Рахмат. Баарыбыз бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге эри шаркак болуп жүргөндү насип эткен болсун. Эми өз добушубузга өзүбүз ээ болгонго дагы күрөштү дагы үйрөнөлү. Биз күрөшөбүз, күрөшүп келгенбиз. Адахан Кимсанбаевич Facebook'ta Кадам жайдагы мамлекет кызматкерлерин түндө үйлөрдү кыдырып Садыр Жапаровго агитация кылып жүрүшөт. Эмнеге БШК чара көрбөйт? БШК мындайларды көрбөйт. БШК Мадумаровду Москвага барып алып, кыргыз жарандары менен жүрсө, кечээ бир жерден мен өзүм аябай каршымын ушундай нерселерге, жасалмалуулуктарга. Ат жетелеп келишти, түк каршы болдум, минбейин деп, аксакалдар баары езип коет. Bir oturup koy deyt. Al jakta oturganlar ойлойт окшойт. Ошону отурса, Мадумаров үйгө алып кетет деп. Жок. Мен эч бир жерден алган атты үйгө алып кетпейм. Ошол жерден кайрылам. Аксакалдар кандай чечим кабыл алсаңыздар өзүңөр иштетиле деп. Бирок азыр ушундай болуп калыптыр, көпчүлүгү ырымдайт экен. Ошого отургандан кийин же небересине, же баласына ошол атты беришет экен, дагы ырым кылып коюшат экен. Алар кайдан билсин бул ырымды? Алар ойлоп атат, ушу мен жетелеп барып ошол жерден минип атам деп. БШК башка нерселерди карайт. Мана ошол үгүт, насаат иштерди жүргүзүп аткандарды эми караңыздар. Кечээ Кулундуда, Лейлек районунда ким барган Кулундуга? Бардыңыз Паксакал? Кыргызстандагы эң четки айыл, Тажикстан менен чек аралаш жер. Лейлектин чек арасы, туура айтасыз. Анын ар жагында Арка деген айыл бар. Мана ошол 1200 чакырым. Мына ошол жердеги эл ушундай тизилип туруп айтат. Кечээ Садыр Жапаров келгенде дейт, моомда бусик айдаган таксисттердин баарын жыйнап, ошого эл ташыйсың деп айтты дейт. Бусиктин таксисттеринин бүтүндөй баары баш тарттык дейт. Акча беребиз дейт. Акчаңдын да кереги жок дедик. Барбайбыз дедик дейт. Тизилип туруп алып, ордунан козголбой койгон экен, эмне кылып алышты? Эч нерсе кылган жок. Аргасы кетип, Исфарага түшүп, Тажикстандын бусиктерин 2 есе кымбат акчага жалдап келишиптир. Тажикстандан алып келиптир бусиктерди, эл ташыйбыз деп. Ошол таксилерди алып келсе дагы, эл таксиге отурбай коюптур, барбай коюптур. Эмне кылып алды? Эч нерсе кыла алган жок. Көзүбүздө туугандар. Биз каалагандай жашашыбыз керек, жүрөк эркин болушу керек. Каалаганыбызды жасайлы. Эч ким эч нерсе деп коркута албайт. Мага кысым көрсөтүп атат дегендерди түшүнбөйм мен. Кантип кысат? Кучактап көкүрөккө кысабы? Же эшиктин ортосуна коюп алып кысабы? Же жаткырып алып үстүңүзгөн тебелеп кысабы? Эмне кылып кысат? Мени кысып атат. Кысылбаң. Кысылбаң, эркин болуң. Директор айтты. Ошол директоруңуз кече биримдик деп жүгүргөн. Жок, биримдик жок, жыты да жок. Мекенем Кыргызстан деп жүгүрдү, могу жерге миллиондорду чачтык дейт. Бир чети өзүм ыраазы болуп кетем, туугандар, билесиңерби эмне үчүн? Эгерде биз болбогондо, алар ошону да чачмак эмес. Кандай дейсиңер? Туурабы? Мына. Ошону анча-мынча кокустан напси жеңкетип алып койсоңор, ошону Мадумаров берип атат деп биле бергиле. Себеп биз болбосок бербейт аны. Сизди жакшы көргөндөн, сагынып кеткенден келип чай бербейт эжелер.
Atalar ошолго кетип калбасын деп берет. Туурабы? Бул жагынан жок дегенде ушундай жанакы эмне кылып койдуңуз дегендерге ушундай жооп берип жүрсөм жакшы болот экен кийин. Айналайындар, мен бар үчүн ошол чайды ичкенсиң депчи. Ассаламу алейкум агаңызга. Сизге ден соолук, узун өмүр каалоо менен эртең шайлоодо утуп чыгышыңызга үмүт кылабыз жана ишенебиз. Элдер да акылына келер. Келгенче өмүр кетип бартат да айланайындар. Акылыбызга келер Кудай кааласа бир күндөрдө. Мына ушул жерде өткөн шайлоодо гана болбой калды. Анын алдыңкы шайлоосунда келгенде Исаак аке Раматылык Барпиев ушул жерден туруп ыйлагыдай болуп бата бердиле мага. Ыйлагыдай болуп ыр окуп бердиле. Мына бүгүн бар да эртең жок. Үмүт артып отуруп ушул тазалыкты көрөбүзбү, адилеттүүлүктү көрөбүзбү деп эчен биздин аталарыбыз, энелерибиз көз жумуп кетип бартат. Ошолорго гана ичим ооруйт менин. Мен бир жерге жетпей калсам ага өкүнбөйм. Ошолордун үмүтү ишке ашпай калганына өкүнөм мен. Арстан Алайдан кийинки, Садырды Арстан Алайдан кийинки Кудай кылып алышты дейт. Жогорку кеңештин депутаттары 90%, Бабанов, Жээнбековдер жана башкалар кошоматчыларга кошулуп, элдердин да көпчүлүгү Садырды ээрчип, дарбып жүрүшөт дейт. Садырдан башка 17 талапкер да көп акча жумшап койду. Суроо, ошончо элди дарбыткан Садырдын популярдуулугу феномен эмнеде дейт? Караңгылыкта. Бир гана себеби бар, караңгылыкта. Анан биз атабызга дагы, энебизге да, досубузга дагы, башкасына да ишенбей, мунуга ишенип алганыбызда. Баланын баары ушунун ичинде. Бүт бала ушунун ичинде. Мен айттым эле, азыр дагы күчүндө бул сунушум. Ушинтип элди кыйнабай, телевизорго келгиле дедим эле. Мына атам, абам, аксакал, апам үйдө чай ичип, тердеп отуруп биздин сөздү угушу керек эле. Таразага салыш керек эле. Ким эмне деп атат? Жазып койгон кагазынан бир жерин адаштырып алам деп титирегендерди көрөт элек ошондо. Сиздер түз суроо берет элеңер. Ал суроого жооптор кагазда жок. Ассаламу алейкум. Бүттү да ошону менен. Көрүп атасыңарбы, окуп атып ушунчалык коркуп, башты көтөргөндөн коркушат. Себеп кайерге келип токтогонун билбей калса, тамам, бүттү. Ошондо дебатка келгенде көрүшөт эле. Ким эмне деп атат? Саламаттык сактоо тармагы кандай болуш керек? Билим берүү кандай болуш керек? Чек ара кандай болот? Тышкы саясат кандай болот? Кылмышкерликке кандай күрөшөбүз? Ошондо сиздер таразага салганга мүмкүнчүлүк жаралат эле. Бирок баары качат ал жактан. Эч ким дебатка келип, КТР элдин эсебинен жашайт. Улан мырза жакшы билет, кызматташып жүрүшкөн. Элдин, сиздин, биздин каражатыбыздын эсебинен жашайт. Элге ошондой бүгүн, эртең 20 күндүн ичинде Кыргызстанда президентти шайлап алгандан маанилүү маселе жок го. КТР андан башка эмне кыласың? Кандай дейсиздер? Момунда үшүп отуруп эмес, үйдө олтуруп силер таразага салышыңар керек эле. Кимдин ким экендигин көрөт элеңер ошондо. Кимдин акылы толук, ким бир нерсени түшүнөт, ким Кыргызстанды кандай жолго сурай алып барат. Бирок мен аяймын дейт. Бирок мен аялым, 8 бала чакам жана 2 неберем, жана урук туугандарым менен сизди колдойбуз жана добуш беребиз дейт. Эгер сиз бала чака, урук тууган бардыгы менен кошо добуш бере турган болсоңуз эле бүттү жеңиш биздики Кудай кааласа. 8 бала менен барып добуш беришпеген не деген керемет. Рахмат. Алабукадан салам катпы. Саламатсызбы Адакан Нисанбаевич, биздин Алабука районубузда мамлекеттик муниципалдык объектилерибиз бардыгы жеке менчикке, чоңдорго, байларга өтүп кетип,
Азыркы убакта жеке кызыкчылыктарга иштеп жатат. Мамлекетке кайтаруу жолу барбы дейт. Бар да, ошон үчүн Мадумаровго каршы чыгат да. Мен бирөөнүн бир кесе чайын ичпесем, бир сындырым нанын уурдабасам, же чөнтөгүндөгү бир калемин албасам, эмнеге эле Мадумаровго каршы чыгат дейсиздер? Эмнеге? Мадумаровдун идеясына каршы чыгат. Бул келсе дейт. Мына жерде жазып коюп тур го. Мен мыйзамдын диктатурасы үчүн дейт. Бул менин сүйлөгөн сөздөрүмдөн эле ушундай сөздөрдү таап алып чыгарышат экен. Мына ушул мен мыйзамдын диктатурасы үчүн. Диктатура деген эмне деген билесиздерби? Талап, үстөмдүк, басымдык. Бул деген сөз мен мыйзамдуулук үчүн деген сөз. Мыйзам орнош керек. Ансыз болбойт. Андан да кыска айткан сөзүм бар. 3 программам бар. 3 сөздөн турат. Ыйман, мыйзам, тазалык. Бүттү. Мына ошол үчөөнү өзүң жасасаң, коррупция өлкөдө жок болот. Үчөөнү өзүң дал келсең, паракорлук жок болот. Адилеттүүлүк орнойт. Эң эле жөнөкөй нерсе, ыйман, мыйзам, тазалык. Бүттү. Ушулардын туу чокусунун баарында ыйман турат. Эмнеге? Ыйманың болсо уурдабайсың, ыйманың болсо калп айтпайсың, ыйманың болсо бирөөгө кыйбат кылбайсың, ыйманың болсо бирөөнүн акысын жебейсиң, ыйманың болсо нааданчылыкка барбайсың. Бүттү. Көп нерсенин кереги жок. Ушул мамлекеттик ишканалар, мамлекеттик мекеме, турак жайлар кайрадан мамлекетке өткөрүп жиберет деп коркушат менден. Кайрадан алып коет деп коркушат. Эгерде бирөө 100 миллион уурдап алса, ал 3 миллион менен кутулуп кете албайт эч качан. 100 миллионду да кайтарат. Жазасын да алат. Ана Алабукада суроо беришти мага. Өлүм жазасына кандай карайсыз дейт. Түп-түз карайм, Кудай кааласа, ал жазаны киргизишибиз керек Кыргызстанга. Болуш керек ал. Ал жаза болуш керек. Караңыздар. Ушул жаныбарлардан, жырткычтардан, айвандардан жасабаганды пенде жасап атат. 3 жашар, 4 жашар балдарды зордогон кайсы айван бар? Айткылачы өзүңөр. Не болгон айван? Адам ошол. Пенсионерлердин үйүнө кирип, муунтуп, ооздорун скотч менен жаап алып, колдорун байлап алып, ошол пенсиясы эртең тажияма жумшайм деген жыйнап аткан акчасын уурдап кеткен айван ушул адамбы? Ошонун жашоого укугу барбы? Мына бир тууган абысынга баламды карап тур деп, нан издеп, башка жака кетсе, келгенче жанагындай кылып сабап, караңыздар, баланын көзүн карап болбойт. Не деген шумдукка коюп атат. Кайнап аткан суунун үстүнө отургузуп коюптур Бишкекте бир баланы. Көрдүңөр теледен. Кайнак сууга отургузуп коюптур. Эмнеге десе ыйрай берип кулакты жеди деп атат. Караңыздар. Ошол адамбы? Ошону биз түрмөгө салып алып, кийимин берип, тамагын берип багышыбыз керекпи? Жок. Андайларды атуу өкүмүнө алышыбыз керек. Андайларга коомдо өмүр орун болбош керек андайларга. Караңыздар. Илгери Советтер Союзунун мезгилинде элдин казынасына кол салдың деп 10 000 рубльдан ашыгыраак алган болсо, 10 000 рубль. Бул деген бир машинанын акчасы эле ошол мезгилде. Волга 10 000 рубль турат эле. Атууга өкүм чыгат эле, сөзсүз атууга. Ана караңыз. Азыр эми бир машинаңыз канча турат? 5 000 доллар, 10 000 доллар. Мингениңе жараша, 100 000диктери бар. Миллиондогон долларларды алып атат. Эч маселе жок. Кайра айтабыз, кыйын экен деп. Бизде баалуулуктар ушундай болуп өзгөрүп калды. Кедей жашасаң, маданияттуу болсоң, ыймандуу болсоң, сени алсыз киши катары карайт азыр коом. Коом ушундай болуп калды. Ушундай болуп калды. Сен алсызсың дейт. Сен бечарасың дейт. Жок. Менин ички жан дүйнөм сенин бүтүндөй дүйнөңдөн бай экендигин ал кайдан түшүнсүн?
Биздин программанын негизги бөлүктөрүнүн бири ушунда турат да. Бешиктен баштап тарбиялайбыз деген. Бешиктен башташ керек тарбияны. Бала бакчалардан баштап тарбиялашыбыз керек. Ал үчүн 3 кесиптин ээси эң жогорку айлык алыш керек коомдо. Бул маданияттуу коом болот эсептелет. Ким? Дарыгер, мугалим, маданият кызматкери. Мына ушул маданият, билим, саламаттык сактоо 3 тармакты ушул көздүн карегиндей сактап алган өлкөнүн келечеги эч качан болгон эмес, болбойт дагы. Ага далил биздин бүгүнкү коом. Сабатсыздык, караңгылык, маданиятсыздык, оройлук, түркөйлүк, таарынчактык. Биз таарынганга аябай тез таарынабыз. Эмнеге себеп? Бираз маданияттан артта калдык, караңгылык. Мына Алабукадан келген киши, Алабука районунун тургундары деп телефонда жазып коюп турсуз. Жер участкалар калыс бөлүнбөйт дейт, пособияга машинасы бар деп, Россияда иштейт деп чыгарбай жатышат дейт. Баарын жазып атасыз. Ушулардын баарын азыр Алабукада 2 саат сүйлөп бердим эле. 2 саат. Ушуну мына телефонду эле карап койсоңуздар, ошол Алабукадагы жолугушууну кененирээк жооп аласыздар. Көп кишилерди күттүрбөйлү. Суук, шамал түшүп атат. Азыр суроолор бүткөн болсо, барбы суроо дагы? Сизде барбы эже? Айтыңыз. Саламатсызбы? Сизге чың денсаулык, ийгилик гана каалаймын. Чын жүрөгүмөн. Биздин могу Өзбекстан менен чектеш болуп жашайбыз да биз Аксы району. Пачатадан баштап Жалал-Абадка чейин өтүп баратсаң жолдун боюнан жүрөгүң гана сыздап, жүрөгүң ооруйт да. Жолдун бул жагын бүт королуп Өзбекстандар алып койгон деп казып атат да момунтип элечи. Кийинки балдарыбыздын келечектерин ойлоп, эмне болуп кысымга алынып, момунтип ажоолорубуз жакшы жолго келбей жаткандан да жүрөгү ооруп ошондон улам. Кандай келечегибиз туңгуйук болот деп гана жүрөгүбүз ооруйт да. Эгер сиз Кудай буйруп президент болушуңузду чын жүрөктөн каалайбыз. Аксы элинин атынан айтып кое берсем тайманбай эле. Кудай колдошуптур. Аны сизди Кудай эле колдосун, Кудайдын көзү түз болсун деп тилеймин. Ошол болуп калсаңыз, ушул чегара маселесин эң биринчи жолго коюп, ушул тараптардан чегара менен теңдешип жашап аткан эмелерди, райондорду карасаңыз сыраныч. Рахмат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чегарасында жашаган көп райондор бар. Кара Суу району бар, Сузак району бар. Көп райондор бар. Туура айттыңыз. Мен көп жерде сүйлөгөндө айттым эле го. Канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, кыргыз мамлекетинин ээси пайда болушу керек. Кожоюн болушу керек. Мен кече Араванда сүйлөп атканда, ошол сиз берген суроону бир өзбек аял берди. Кыргызча жазыптыр суроону. Анан аягында өзбекче жазып бериптир. Ошол аялга мен өзбекче жооп берип койдум эле. Айлан айын таппай калгандар бар экен да жазып атат да. Ох, Кудай берди. Мындай болбоспу, Мадумаров ушул жерден чалынды. Чалынган жок. Мадумаров ошол жерден өзүн көрсөттү. Биринчиден, Кыргызстанда жашаган ар бир адам бул кыргыз мамлекетинин байлыгы. Бир. Кыргызстандын бир томолок ташы дагы бөтөн жакка өтпөшү керек. Ошол аял мени сыйлап, менин тилимде, мамлекеттик тилде мага кайрылып атабы? Мен да сыйлап, ал кишиге түшүнүктүү болсун үчүн айттым мен. Өзбекче жооп берип койдум. Макал менен. Момундай түшүнүктүү. Ага бир китеп жазсаң да кандай түшүндүрүш кыйын, бирок өзбекче керемет макал бар. Ошону айтып койдум эле сөз. Бүтүндөй баарына түшүнүктүү болду. Заматта түшүнүктүү болду. Андан ким утту? Эл утат. Биз утабыз. Кече мына Кочкор Атада дагы бирөө суроо берип калды эле. Ага Казакстандан келген катты оригиналында айтып бердим. Мына эми дагы Кудай берди дедим. Бүгүн айтат Мадумаров казакча сүйлөдү деп. Ошол сыяктуу эжеке. Канаттууга кактырбайм дегенимдин жандырмагы ушунда турат. Канчалык күчтүү мамлекеттер болбосун, мен элимдин, жеримдин кандайдыр бир деңгээлде зыян тартышына жол бербейм деген сөз бул. Биз чечкиндүү
Hareketlerdi. Geçe Çoğalay'dan gel atıp Çoğalay'a baratkanda Sarımogol degen jeri var. 60.000 gektar jerili bu 2002 жылга чейин Tacikstan'ın aymağında kalıp ketken. Bir ok attırбай, bir janjal çıgarbay, Absamat Masali iş bolup, oşol 60.000 gektar жерди Kırgızстанга kaytarıp aldık ele biz. Bir söz menen, bir süйлöşүү jolu menen. Adam menen adam degen sözdün manisi, egerde bizde adamday adam bolsa, Özbekistan'ın prezidentine, Tacikistan'ın prezidentine barıp süйлöşüp otursa çeçilmegen mesele yok, çeçilmek bari. Özbekistan bizden arka zar emez. Tek kana düşündürüşümüz gerek. Tacikistan bizden bir daraka zar emez. Anı da düşündürüşümüz gerek. Buna Kazakistan menen çeşti gele uşul meseleni. Uşul gezge çeye kıykırışat, karkıra. Ras boluptur, rahmat deyim. Oşol gezde uşunday çeçkenim men sıymıktanam. Uşunday jolga barganыбызга nege? Rossiyada Lomonosov Üniversiteti var Moskvada. En mıktı üniversitet, Евразия çölkömündeki en güçlü üniversitetlerden 100'lü tandagan eken birinci orunda alıp durur ошол üniversitet. Ошол üniversitetin tarih ilimlerinin doktoru, profesör Alexander Lvovich Kobrinski degen var. İnternette karasanızlar çıkat. Ошол süylöptür he. Gördüңөр mü Madumarov jönүндө? Жок. Gördüңөр mü? Görgөндөр, görбөгөндөргө айта жүрсөңөр да. Жамандык жагы чыкканда эле бүт көчөгө жайбай, жакшы жагы чыкса дагы жайганга аракет кылсак. Жанагы Черчилль айткандай, чындык шымын кийип үйдөн чыкканча жалган ааламды 6 айланып келет экен. Мына ошол киши жазып айтып атат, эжеке. Armyan, Azerbaycan keçeki Kuday saktasın soğuşundagıga jetkirбей, bir ok atpay, Kırgız-Kazak çegaraсын bölgöndө Adakan Kimsanbayev siyaktуу sayasatçılar жок kaldı деп atat esengide. Emi karagıla деп atat. Al tarih ilimlerinin doktoru. Kantip çeşti bul meseleni deydi. Kazakistan 600 gektar, Kırgızstan 1350 gektar. Kazakistan'ın jeriminin Kırgızstan'ın jerini almaştırıp kanday keremet çeçim kabul aldı деп айтып атат. Al özgöndük emez. Suzaktık, je jallabattık, je taş kömürlük emez. Al Kırgızstan'dık emez. Al ошол üniversitetin mugalimi. Uşu kişi tarihti karap oturup, kartаны karap oturup айтып атат. Kudayga şükür dedim. Emi işense gerek menin elim dedim ben. Sebep Salijan Jigitov aytkanda Kırgızga orusça aytmanınca işenbeyt deyt koy. Uşunday olup kaldı. Andan keyinki iki Jogorku Kengешinin Gosdumasının töragasının orunbasarı Sergey Nikolaevich Baburin degen var. Oşo kişi de süylöptür. Adakan Madumarov'tun japadan жалгыз bir kemçiligi var deydi. On слишком честный депtir. Momun tip get albayt depçi. Sayasatta ушинтип barış керек деп. Бирок ал киши биздин түшүнүктү билбейт да, лавиз дегенди билбейт да. Вада деген бар. Шерт деген бар. Шертке кол койдуңбу, ошону бекем кармашың керек да. Момундай болуп жүргөндөрдү көрдүк. Кече биримдик дегендердин кыйкырып, бүгүн башка чапанды кийип алып чуркап жүрүшөт. Көйнөктү дагы bir сезон кийесиң го деп куршапта бирөө айтыптыр. Bir сезон кийесиң. Жок дегенде bir 3-4 ай чыдап туруп анан өзгөрбөйсүңөр десе, кантип көйнөктү тез өзгөртөсүңөр десе айтыптыр. Караңыз. Bizde көйнөк эмес дептир. Топчусу жок эле калат, жүгүрүп барат деле алмаш болобуз депчи. Мына караңыз. Бул дагы биздин реалдуулук. Ошондуктан эжеке сизге рахмат. Эл жер деп күйүп аткан жүрөгүңүз бар экен, аман болуңуз. Кудай кааласа, муну Мирзиёев менен ар кандай маселени чечсе боло турган киши. Аябай бекем киши. Ушул президенттикке келгенде bir сөз айтты, мага аябай кулагыма жакты. Биз тирешүү үчүн эмес, кызматташуу үчүн кошуна болушубуз керек деген сөзүн айтты. Тирешпейбиз биз деп. Имамали Рахмон менен дагы мамилебиз аябай жакшы. Менин көп нерсеге көзүм жетип турат, бирок колумдан келбей атат ошол. Көзүм жетип турат. Эми караңыздар.
Мен ушундай мисал келтирип айтам. Аксыдан не деген керемет залкарлар чыкты. Зергерлер чыкты. Ушул жерде эле отургандар болсо керек. Мыкты комуз чапкандар барбы? Ээр чапкандар барбы? Бешик чапкандар барбы? Бар. Мына ошол мыкты ээр чапкан азаматка аябай сонун бир жыгачты алып келип берсеңиз материал, ал эч нерсе кыла албайт. Себеп колунда теше жок. Колунда аспап жок. Ара жок. Мына ол президенттик кызмат. Ээр чапкандай эле кызмат, бирок колго камчы керек. Жигитти күчтүү кылган амалы болот дейт, даражасы. Бүркүттүк күчтүү кылган чеңгели болот дейт. Чеңгелден бир эле тырмагы түшүп калса, мен деген барчын дагы көздөгөнүн ала албай калат. Ушундай болот. Кызмат деген ар ким ар кандайча колдонот эжеке. Кудай кааласа, биз тең ата сүйлөшүп, ал маселелерди чечкенге менин толук көзүм жетет. Кече мына гезитти азыр көрдүм мен, келиптир. Кулов бир нерсени эскерип атат. Караңыз. Мен дейт Россиянын премьер-министри Михаил Ефимович Фродков менен жолугушуп калдым дейт. Бир чоң жыйын болду. 11 өлкөнүн өкмөт башчылары жыйналып калды. Душанбеде. Бұл 2006 жылы. Феликс Шаршембаевич, мен бара албайм адакам. Кыргыз өкмөтүн жетектеп өзүң бар деди. Мен учуп кеттим да, Душанбеде жыйын болуп атат. Ошол жердеки болгон окуяны Фродков Куловго айтып бериптир. Кулов кече эскерип гезитке жазыптыр. Мен бир жолу жолугуп калдым дейт Фродков менен. Мадумаров дегениңер ким өзү деп сурады менден дейт. Анан мен чочуп кетип, мен орун басарым дедим дейт. Ай эмнеге сурап атасыз деп тактадым дейт. Десем, укмуш экен дейт. Укмуш экен, адамды ушундай ынандырат экен дейт. Душанбеде 11 мамлекеттин премьер-министри өкмөт башчысы отурган жерде мунуга кол коесуң деп кыйнап отуруп, кол койдуруп койду. Мен билем Москвага барганда таяк жейм дейт. Бирок Мадумаровдун айтканын кылып кол коюп жибердим. Эмне деген кол коюп эле ал? Кыргыз Республикасынын дипломдорун Россиядагы өлкө таанышы керек деген чечим эле. Биздин балдар, биздин кыздар дарыгер болобу, айдоочу болобу, мугалим болобу, экономист, бухгалтер болобу. Россияга барганда кайрадан 5 жыл окуш керек эмес. Биздин дипломду Россия таанысын деген келишим. Аябай артка кеттим, мен каттуу сүйлөдүм, ошол жерден кол коюп жиберди Душанбеде. Ушуну кийин Куловго айтыптыр ал. Эмне деген бала бул депчи. Мен жабыр тартышымды билип туруп кол коюп бердим депчи. Ошондон бери кыргыз дипломдору Россияда тең ата болуп таанылып келет. Бая эмне кылдың дегендерге бир эле эскерип кеттим ошол суроо. Ушунун өзү дагы чоң жумуш. Барбы дагы суроо? Анда сурообу айтыңыз. Бер, микрофон бер. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Adakan seni adakan babamla beni kollayıp ötüken şun aklı iyiydi. Buna bayağı bir topalak bolup bayağı bir çaylaganda taş kömürdü tostuk. Özüm kamanda verdim koyup ketkine dedim kettik. Emoşonda eski nesillerinden hep pilot degende bir şey getiriyor bana direkt alamadık özümde. Yeni bulacağı da Kuday'dan hemen Rahman Saka Bey. Yeni sen özüm etkanda bu Kırgız eli kökürek mi ne seni düşünüşülükte. Köküreki düşünmegen adamlar anca var eken de. Onun bunu bütün zemlek, bunu bekine zağırıp, bunca seni karalayıp bilbeyim de. Ağa sen kança azap yedin, kança topalak oşu vakında, akayıptın malında. Yani Nişanbek'e ökü durmalı. Onu seni karalayıp andiptir, hemen aytmayın dedi, beni ayttırdılar. Bunu panseratı satıp kolu durur, zepildat durur canağa, bekine zağırıp doğan olsun. Yani bir
Bardığımız şu yer seni kollaydı. Şu Rahmat. Rahmat ağay. gelecek şu Kırgızistan senin kolunda. Sen Hadi. gelecek bilemeyiz bir ayda perede kıl koy şunu. Xuday kalasa, Allah nasip kılsa, al gündörde alыс emес, gündөн күнгө жакындап баратат. Эми козгол болгон сөздү козгоп атасыз. Ал киши мындай деп эле жооп берейин. Адамзаттын психологиясын бүтүндөй өздөштүрүп алган, бир эле романда 500 кишиге мүнөздөмө берген Лев Николаевич Толстой бар, Согуш жана тынчтык деген романында ошондой жүздөгөн каармандарга мүнөздөмө берген да. Ошондо айтат, Толстой айтып атат. Эгер бирөө сага капа болсо, сен билгин, сен ал үчүн көп жакшылык кылып койгонсуң дейт. Жакшылык кылбасаң, сага эч ким эч качан капа болбойт экен дейт. Караңыз да. Эми ал кишилерге дагы бирдеме керек. Бирдеме керек. Мен туура түшүнүү менен мамиле кылам. Эми ар кимдин абирин өзүндө болсун, инсап берсин, иман берсин. Эч качан эч кимдин аркасынан каралачу эмесмин. Ошол принцибимден жазбайын. Эл таразасыздар, тарых тараза, баарын өзүнүн ордуна коет, ордуна. Тилегиңизге рахмат, ишеничиңизге рахмат. Жараткан мага ошол сиз сыяктуу аксакал, сиз сыяктуу инсандардын тилектерин, үмүттөрүн аткарышка мени себепчи кылгап койсо эле менин бактым ошондо. Сиз айтып атасыз, жана жол тоскондо кайткыла дедиңер, кайттык деп. Себеп мен Абсамат Масалиевичтен сабак алган кишимин. Шакиртимин. Бир тамчы көз жаш эч кандай бийликке татыбайт. Бир тамчы көз жаш. Мына ошол жерде барып тособуз дегенде биз кандай үлгү берген болот элек башка жаштарга. Азыр бир пеядапчылар пайда болду. 2000 кишини топтоп келип, ак үйдө өрттөп күйдүрүп, кирип ичине отуруп алыш. Бул жакшылыкка алып келбейт. Бул мамлекетти алдына сүйрөбөйт. Биз өсүп келаткан балдарга жакшы үлгү көрсөтүп аткан жокпуз. Биз баягы телефондон чыгып алып, баатыр болуп, аксакал көксакалына карабай сөгүп аткан, аял эркегине карабай сөгүп аткан оозу бузуктардын өлкөсүнө айланбашыбыз керек. Биз маданияттуу элбиз. Биздин каада салтыбыз бар, касиетибиз бар элбиз. Кудай кааласа, менин жанакы президенттик шайлоого чыкканда мындан 13 жыл башта артка кайталы деп чыктым эле. Артка кайталы деген сөз ошол үйүбүзгө кайталы деп. Касиетибизге кайталы, маданиятыбызга кайталы деп. Түшүнбөй келатып, азыр мына 10 жыл өттү. Андан кийинки түшүнүктөр Кудайга шүгүр жок эмес, бар, шүгүрчүлүк келтирели. Кудай кааласа баары жакшы болот, көп жакшылыктар алдыда. Мен кабинетте отурган президент болгум келбейт. Мен адамдарды ошол жерде келип тизип алып кабыл алган президент болгум келбейт. Мен күн-түн мүмкүн болсо бир айда. Ушундай. Рахмат. Жакшылык болсун, аманчылык болсун. Аксакалдардан бата бере турган аксакал болсо бата берсин. Сөз кимде? Рахмат. Чоң рахмат сизге, Аксел менен келип жолугуш уюштуруп атасыздар. Анан эми урматтуу аксылык туугандар, бир дал келүүчүлүктү айткым келип атат. Бул дал келүүчүлүк жөн эле жерден эмес, бул тагдырдан. Мынакей биз өткөн парламенттик шайлоодо дагы биз номер 8 менен келгенбиз. Бул президенттик шайлоого дагы номер 8 менен келип атабыз. Бул деген жөн дал келүүчүлүк эмес. Бул деген экөөндө тең 1/8'дин чыгышы. Бул Адахан Кимсанбаевдин принципиалдуулугу, туруктуулугу, өз оюнан кайтпагандыгы, чындыкты бетке айткандыгы деп билели. Ал эми башкалар ар кайсы сан менен келе берет. 1 менен деле келе берет, 30 менен деле келе берет, 50 берсе ал менен деле келе берет деп. Ошон үчүн ар качан ушундай дал келүүчүлүктөр иш жүзүнө ачсын дейли, ийгилик болсун дейли. Анда каалоо тилек айтыш үчүн мына ушул биздин ар качандан бир качан колдоочубуз билем Анарбеке. Тарыхчы, санжырачы, эң башкысы мындай интеллигент адам экенин билебиз. Анда келиңиз. Рахмат ананайын. Ассаламу алейкум, Акселим. Мен ушу 30 жылдан бери ушу бүтүн Кыргызстанда жүрөм. Бүтүн Кыргызстандын лидери Адахандын чачы агарды, менин сакалым агарды мынакей. Азыр мени айылда
Atıma çakırbay. Madumarif dep çakırışar. Bирок dayım birincilikte alıp berебиз Adakan. Mına keçegi nemede Gelbek'te janagı Ahan rayon boyunca İsmail janagı akçalardı çaçkanını özüңер bilesiңер go. Samanday çaçtı koy. Ben bunu şu Cergetal eline rahmat aytam. Akçasına karabay Madumarif'e birincilikte alıp beriptir. Oy bu janagı Kulbay öközü oturat elek jalan jaşlar. Bizdi bunu aksakallar talkalap ketdi koy. Bu minezi deşet. Berkiler bari kalıp kaldı. Emi oşo anan ayındarım. Emi kalap aytam şaşpaklı öy. Süyleyim istep kelgenmiz. İnlemey turup. Jakşı gelse biylike kazınanı tolturat. Kengeşi akıldılarga kelechekке kol sunat. Kalkınan aşıp ketpesten karamal kütöt koy kılar. Yaman gelse biylike kazınanı tügötöt. Karındaş uruk tuğmanın kağlaşınca güldötöt. Kalkın itke mingizip hayırçıday jüdötöt. 90. yıllar eziңер mi? Ha. Öy, hayırçı olup kaldık bu. Bir-birimizden un tilep. Ha. Emi dağı bir nerseni aytıp keterim aynan ayındarım. Mına bir yerde jakşı bir jigit jakşı neme kıldı mına key. O yerde. Janagı Beknazarov turalı. Oy Beknazarov'tu koltup buyagı taş kömür, buyagı oşallava. Anan tetegi Karakölge çağırmadık mı? O yerde kaytargan bizdi. Kaytkıla. Buyakta ne deydi? Skorpion deyip bir tayfun operasyatırı ölüp kalbağılı deydi. O yerden kaytıp gelgen biz öy. Emi oşonda öy. Çırkırağın çındık aytıp durduk Adakan hüküm. Maylan ayını. Bir yaktan adam Adakan çındık aytıp atır. Televizorga çıkalı akayıp ayıp nişan bir koçkarıp degen. Albosa akayıptı maktap durur. Ha keçegim televizordan ayttım. Aksoku yazım Madumarif bolboy televizorda. Ve şu yam söz mü? Hazırda yürü bireğinin arkasından. Baykazıma kitap yazıp koyuptur. Gördüңер mi? Ana oşonday adamda. Oy. Bu Gorki'nin çağırmazı var. Danko degen. Bilesiңер ha? Oy. Bir Kuday'dın amiri menen ağlamda karangılık başlap kalıptır da. Anan Kuday talağa yüregin bunu kündün jarıgında jarıp berip koygan eken. Çıtırman Tokoydun arazına girip el tuңguyuga koyulup neme kılıp kamalıp kalganda bardak açkıdan ölgönü kalgandan Danko köküregin jarıp bayagı yüregin suyurup bayagı kolunu neme kılıp tuңguyuktan alıp çıkganan jarkıragan jakşınakay zaman kalıp çıkıp koygan eken. Ema muna Adakan ükeüsteledi oşo Danko. Oşo jarkıragan zamanga para üstevadırı. Öy, pulga azgırıl bar saskata kılıç kalıvatır. Bayga oturlar mı? Ha. Öy, ne degen el bize aylan ayındar. Muna karabaysınlar Özbekistan'dı. Ha. Öy, muna çüstün arağında toğdun tüyün teşip Angerinde temir yol çıkar koyuptur. Taşkent'e barsaňar bayağı soyuz uwagynda ýagan. Büldetip koydu bu Karimov. Ha. Biz oğuşturuyoruz. Böyle jakşı işlegen. Keşe Cembek dile ayıldardı ölüp türü dep geledir, bunu ırgıta koydu göçkerürke. Ve ne degen? Benim bir sonuçum vardı Adakan. Ağıydı. Buna Rezan sahibi karakol kap gelip koyuş gerek. Hey, o şerge ağıydı koyup koysak, janağı okşagan topalamçı buzukular, Maraktan gelasa 2 tünel var cevap koy o şeke. Bir yaktan barasa tüştükten 12 tünel var cevap koy. Alem Gülistan, Kırgızistan önü gel. Hey, ne dedi ola da? Hey, Tacikistan aldığa getip kalktı. Hey, migrantlar aytat. Bir de Kazak yok deydi, Rusya'nın aldı nemesinde. Doğrusu bir şey yürü, bayga oturlar mı? Ha. Hey, ne degen memleket bol baldı aylan ayında. Hey, davay. Adakandı şeydağıla. İyi.
rahmat. Dan konuşayla kılan, dan konu. Ana canagı nemeler kaytarım ey. Canagı yutup oturup al bozun çalayıkta günütünü camanda oturup o. Ben Taşkent'te okugam. Bukharaga varıp kalsam medrese var eken. Medresenin giriverişine yazıp koyuptur. Özbekçe, Orusça, İngilizce. Adam öldürgen hem çoğun güne. Bileudun bilip bilbey durup gümen sanıp ağa kara yapsam adam öldürgen katarı çoğun güne de. Adakan, oşa seni camanda atkanlar senin güneyini tazalap hem ölmegen adam yok. Prima bir işe girdi. Vay. Aylanayınlar. Uşu. Aytarım. Anan emmine bata bayım bu. Ha, bana gel. Koy oturun. Siz de veririz. Bismillahirrahmanirrahim. Elimiz iman dub olsun. Buna çoğundaruz nısap dub olsun şu. Nısap dub olsun. Aksakaldarız geçik dub olsun. Gelinlerimiz beşik dub olsun. Kızlarımız baktılı olsun. Jigitlerimiz kayratlı olsun. Arslan'da aybatlı olsun. Şu yaratılıştan gelgen kırsıktan gözge görünmegen palakatlardan Allah Teala saktasın. Şu Kırgız elime şu Allah Teala rızkızın bere versin. Tögöröktün dört pörçünün tögörönüp gele versin. Hem adakan aylanayın. Senin bazıp ketken yerine baktulum şahar ornozun baba dinler oldozun. Oturup ketken yerine ordolum şahar ornozun. Oğlayalar oldozun. Akıl oydun bulağı ol, yelindin çırağı ol, başından da ölüp ketmezin, düşmanın olsa yetmezin. Yolganda yolun bolsun, yoldaşın kızır bolsun anan ayının. Oyluğun oyların iş kaşıp, şu Kırgızistan'ın geleceğine yaragan jigitlerden bol. Amin. Allahu Ekber. Anca mınca kata getirsem geçirip koyarlardım. Rahmat. Geliniz Jolamat'a. Ben bunu Batı Ereğli'nin altında bir iki faktığa toktalıp koyayım dedim. Gelecek. Buna o kitap bir yurist bilimdi adam yazgan eken. Karkıra jölündü. Karkırada Adakan sütten ak olup çıkıp atar. Onu 2001 yılı akayıp etberi vergen eken. Parlamentten eme ruhsatı yok. Nazarbayev'tin aldına barganda o şey 2001 yılı kol koyucu vergen eken. Değil mi? Onu oku otursan oğula köp meselede. Bana oğlu kitaptı, o da Cenab-ı Sadır Nazar eme yazgan. Japarıp. Bunda Japarıp'tı güneli atar. Japarıp satı vergende. Kimisine içeri düşür gerek. Ben oylayım, bunlar faktı da. Hiç kim bunu hiç yakalayıp paralaydı. Duralı. Yalgandan yazılgan, yalgan yazılmasa gerek. Ökü ötengele bizim de adamlar yazgan eken. Yeme? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'da ata yok, batada kata yok. Allah Teala mal kulumu desin, kızdır atam koldasın. Çıkan ak digereli, çin dilden bata bereli. Anakan digereli, ak dilden bata bereli. Baş parmaktı baldaylı, paygamber bata arnaylı. Orton kuvaldı, oğndaylı, oğn batanı oylaylı. Ağıt yatkan adı olgusu ömürden bersin. Bulaktay tünük kirdevegen köngülden bersin. Çırpığın ösüp çınar bolsun, butağın ösüp mınar bolsun. Kilgen solday şarkırap, tolgon ayday jarkırap. Uçtuğun ayzavın ölsün, uğul kızın ösüp kögölsün. Tüptüğün ayzavın ölsün, tüvel uku kögölsün. Ketbes dövlet versin, gerilgen söylöp versin. Alal emgeğinden versin, beşene terinden versin. Ey yaratkan Allah, yardı kılmam Allah. Ağıl tögül açtı uğul, adevi artık baştı uğul. Uğuldardan egizde ber, telegeyin tegizde ber. Kızların çürek bolsun, suğuların mürek bolsun. Korgolun koy bolsun, közdögönün toy bolsun. Aylın kesepsiz bolsun, elin esepsiz bolsun. Konuşun tok bolsun, kovgası yok bolsun. Ey yaratkan Allah, talpıngan talant bergin, çalgınga kanat bergin. Akılman bol, dağına bol, halk üçün kamkor pağına bol. Çarpılgandın çamasın bil, ak karanın arasın bil. Kovan işlerden turağı ol, ulu işlerden bulağı ol.
Жақшылықтардың ынағы бол, жөндемдүүнү болар дымағы бол. Мейірімдүүлік чырағы бол, сабырдүүнүн ынағы бол. Көсөмдүктүн ураны бол, халк сүйөнөр чыганы бол. Үлгүлүүнүн чынары бол, тууралыктын тумары бол. Ey жараткан Алла, алтын башын эсен кыл, калыгулдай көсөм кыл, жээренседей чечен кыл. İbrahim'din baktısın ber, Süleyman'dın tahtısın ber. Aç gözün gözünden sakta, kara yerden köşünden sakta. Yamandık doğrulasın, özün de iyi bilen de doğrulasın. Yolun şıdır olsun, yoldaşın kıdırıp olsun. Dastorkanın cahil olsun, uşul batavuz kabul olsun. Çok rahmat. Hadi mesela gelip gelgenizler için ıraçılık bildiremiz. Bugün sizler bilen Kırgız Respublikası Prezidentlikine talapkar Madumarov Adakan Kimsamayış oldu. Var olurlar emkide prezident bolken elmene de oluşkan gündüre nasip kılsın. Hurmatlı görermanlar, biz Aksı rayonunun Borboru Gerven şahrında Adakan Kimsamayış Madumarov'un elmene bolgan jolu uşusuna güvek olduk. Abdan sonun mıktı aksakallar bataların berişti. Şu batalarımız havul olsun. Abdan gelip sözleri oldu. Dostlar, salamatta kalınızlar.